Кыргызстанда 2018 жылдын январь айынан тартып мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү жаңы мыйзам күчүнө кирет. Анын негизинде жаңы төрөлгөн ар бир ымыркайга сүйүнчү пул берилет. Мыйзам боюнча жөлөк пулдун 3 түрү бар: балага сүйүнчү, балага жөлөк жана үй бүлөгө көмөк. Балага сүйүнчү бул бир жолу берилүүчү жөлөк пул төрөлгөн балага сүйүнчү катары берилет. Анын өлчөмү 4000 сом деп болжолдонууда. Экинчиси балага жөлөк. 3 жашка чейинки балага ай сайын бериле турган жөлөк пул. Жөлөк пулдун бул түрү 3 жашка чыга элек балдардын баарына берилет. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, жөлөк пулдун биринчи жана экинчи түрү кичинекей балдардын өнүгүшүн жакшыртууга багытталган. Согласно закону о госпособиях, если родился ребенок... 2018 жылдан тартып төрөлгөн ар бир балага сүйүнчү пул берилет. Алар бир жыл ичинде өздөрү жашаган социалдык өнүктүрүү бөлүмдөрүнө арыз менен кайрылат. Ал үчүн 3 эле документ керек. Баланын күбөлүгү, ата-энесинин паспорту жана жашаган жеринен справка. Андан соң 10 күн ичинде сүйүнчү пул алуу жана албоо тууралуу кабар келет. А также справку с места жительства. Мыйзамда бир кемчилиги бар. Үй бүлөгө көмөк деген түрүндө 3 жаштан жогору бардык эле бала жөлөк пул ала албай калат. Кыргызстандыктар эгер балдарына жөлөк пул алгысы келсе, көп балалуу болушу керек. Маселен, 16 жашка чейинки 3 же андан көп балалуу үй бүлөлөр ай сайын алышат. Жөлөк пулдун бул түрү эми үй бүлөдөгү кирешеге эмес, балдардын санына карап берилет. Уже третий вид пособий, үй бүлөгө көмөк. То есть здесь мы уже даем пособие выборочно. Это не означает, что каждый... 3 жашка чейин Кыргызстанда кайсы гана бала болбосун жөлөк пул алышат. Бул ата-энелердин социалдык абалына карабайт. 3 жаштан кийин баланын 3төн кийинки бир туугандары жөлөк пулду 16 жашка чейин алышат. То есть, если, например, в семье 3 ребенка, но им еще нет 16 лет, тогда они имеют право обратиться заявлением в районное или городское управление. 2018 жылдын 1 январына чейин ата-энелер мамлекеттик жөлөк пулга жылдын аягына чейин арыз бериши керек. Ошондо гана алар жаңы эрежелер менен жөлөк пулга көрсөтүлөт. Сүйүнчү тууралуу жаңы мыйзам күчүнө киргенден кийин майып балдардын жөлөк пулу кала берет. Эгерде үй бүлө балдар жөлөк пулунун критерийлерине туура келсе, анда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдары жаңы жөлөк пулду ала алышат. Эскерте кетсек, сүйүнчү 2018 жылдан баштап төрөлгөн ымыркайларга гана берилет. Ошондой эле ата-энелер бала 1 жашка чыкканга чейин кайрылган убакта гана сүйүнчү пул ала алышат. Учурда Кыргызстанда 279 000 бала жөлөк пул алып жатса, жаңы мыйзам күчүнө киргенден кийин 660 000 бала жөлөк пул алууга укуктуу болот. Акыркы эсептөөлөргө караганда 2018 жылы мыйзамды ишке ашыруу үчүн бюджеттен 8 миллиард сом сарпталат.